Улантабыз, бул жакта бардык бизди куттуктаган кесиптештерден баштап ырчы өкүлдөрүбүздүн бардыгына ыраазычылыкты билдиребиз. Жана ошондой эле 5 каналдын туулган күнүн куттуктоо үчүн келген кийинки коногубузду тааныштырабыз. Журналист, акын, жазуучу Жыпара Исабаева бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куш келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Жакшы, ушу 5 каналдын гимнин жазып берген экенсиз. Сөзүн рахмат айтабыз. Жалпы жамааттын атынан ушул чыгарманы жазуу сиз үчүн кыйын болгон жокпу? Мен дагы дегенде куттуктаймын. Жалпы 5 телеканалынын чыгармачыл жамаатын туулган күнү менен куттуктайм. Ошондой эле бул телеканалдын көрүүчүлөрүн дагы жалпы кыргыз элин туулган күнү менен майрам менен куттуктайм. Себеби коомчулугубуздагы баардык баалуулуктар, жакшы иштер, ийгиликтер бул бир эле ошол жамааттык эмес, элдики да. Ошондуктан жалпы кыргыз элимди ушул дагы бир бүгүнкү майрам менен куттуктаймын. Анан ишиңерге ийгилик каалайм. Бул ырды жазуу мага кыйынчылык туудурган жок. Себеби мага бул бир чети баягы сыймык болду. Себеби мен өзүм дайыма көрүп, өзүм журналистмин да, журналист болгон соң кызыгып, карап, аралашып жүргөн телеканалдын туулган күнүн куттуктоо, башкача айтканда өзүмдүн кесиптештеримди куттуктоо, алар жөнүндө ыр жазуу мага кыйынчылык туудурган жок. Жан дилим менен сүйүнүп, кубанып жаздым. Көп убакытта жаздыңызбы? Жок, бир баягы мунун баары эле бир жүрөгүмдө жүргөн сөздөр да. Ошону эле баягы керек учурда кагазга төгүп койдум. Бир ашып кетсе, жарым саат убакыттын ичинде даярдап, анан кыздарга жөнөтүп койдум. Аябай жакшы жазылыптыр. Биз аябай кубандык. Сөзү келгенде эле аябай бардыгыбыз. Будан бир канча күн мурун көргөндө эле аябай кубанганбыз. Аябай. Жалпы жамааттын атынан ушу ыраазычылык билдиребиз. Анан кийин өзүңүз тууралуу сөйлөшөлү. Сизде айтмакчы, мен телеканалдын китепканасына өзүмдүн китептеримди ала келдим эле бүгүнкү туулган күнү менен. Ошону дагы тапшырып коеюн. Чоң рахмат. Бул сиздин жаңы чыккан китептер. Мына сага, мына ушундай жакшынакай китептерибизди автордон алдык, урматтуу достор. Бул жагына анан кийин кол тамгаңызды да коюп бериңиз, макулбу? Чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле сизди кургол кетирбели деп бул жака атайын гүл алып койгонбуз. Биздин бул сизге. Рахмат, чоң рахмат. Жактыбы? Абдан Бишкек Флауэрстен да чогуу иштешип турабыз. Ошолордон атайын ушундай жакшы белектерди алып келишкен экен. Чита аябай жакшы экен. Жактыбы? Биз кубанычтабыз. Бул жакта бардык сиздердин 3 китебиңизди алып келген экенсиздер. Көбүнчөсү сиздердин жалаң эле сиздин чыгармачылыгыңыз. Бардык меники. Күн кесел бул да ырлар топтом болсо. Жок, бул повесттер, аңгемелер. Аңгемелер экен. Жана бул Калем жана Ыйман. Муну Калем жана Ыйман фонду чыгарган бул жыйнак. Бул жерде башка авторлордун дагы чыгармалары бар. Бул жыйнакта бардык авторлордун чыгармаларынын жыйнагы. Көп акындардын чыгармалары камтылган. Жазуучулардын басмага чыкпаган, жарык көрбөгөн жаңы чыгармалары, анын ичинде меники дагы бар. Жакшы экен. Андан сырткары ушул Жыландын сүйүүсү биз билебиз, муну мурун дагы окуганбыз, популярдуу чыгарма. Бул сиздики эле. Ооба, бул меники, бул биринчи китеп, ага кошулуп экинчи китеп жаңы уланды кошулуп туруп, анан чогуу бир жыйнак болуп чыкты. Чоң рахмат. Анан кийин буларды сөзсүз түрдө эфирден кийин калып окуганга аракет кылабыз. Бардыгын бир күндө окубасак да, эми келген сайын эфирге келген сайын окуп турабыз. Андан кийин сизден уруксат алып койсок болобу, баягы кээ бир чыгармаларыңызды элге окуп койгонго? Албетте болот, албетте. Уруксат алып алдык, жакшы болду. Канча ушу акындык жагында акын болуп калбайт, акын болуп төрөлөт деп коет го. Канча жашыңыздан баштап ушу ыр жазып баштадыңыз? Мен бир 4-класста биринчи ырым жазылган. Биринчи ырыңыз 4-класста. 4-класста ойноп жүрүп, анан ойноп жүргөндө баягы ырды атайын отуруп алып жазбайсың да, кедечи мындай жан дүйнөңө келип, кыялыңды эргитип, өзү эле келе берет да. Мындай тентек болот ырдын саптары, эргөлөр. Анан ойноп жүрүп таап алып, кыялымда, оюмда токуп алып, анан кагазга түшүрүп абдан кубанганым эсимде. Апакем деген ыр болчу, мындай. Айткан мага сырларын, ашырып тоо кырларын, айга колду жеткирген апам менен жыргалым.
ушул 4 сапа. Кол чабуулар. Рахмат. Ушул эң биринчи чыгармаңыз болду. Эң биринчи. Ал эми биз билген акыркы жазгандырыңыз ушу 5 канал жөнүндө болду окшойт. Же андан кийин да жаздыңызбы? Ушул болду. 5 канал болду. Мынакей сыясы кургай элекир болчу. Анан обончулар дагы мен жана ырдын текстинде айтып атпайбы, абдан ыкчам иштейт бул 5 каналдын жамааты деп. Бул журналисттик сапат, эң жакшы сапат. Анан ылдам эле обонун чыгартып, ылдам эле ырдап чыкканыңарга азыр көрүп алып абдан сүйүнүп атам. Жактыбы сизге? Абдан жакты, кут болсун. Мен коркуп аткам, мен бир ылдам ушунчалык 2-3 күнүн аралыгында кантип обон жаралат, кантип ырдашат деп анткени көрүп жүрөм, ырчылар, обончулар бир кеминде 1 ай, 2 ай даярданышат да, бир ырды алып чыгыш үчүн. Анан ушулардын ушунчалык ылдам, ыкчам иштелип чыкканына таң калып, анан сыймыктанып журналисттер менен, кесиптештерим менен сүйүнүп атам. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз, келип ушундай жагымдуу маек куруп бергениңизге рахмат. Жалпы жамааттын атынан ушу чыгармаңыз үчүн 5 канал жөнүндө ал үчүн да ыраазычылык билдиребиз. Калемиңиз мындан да курчуй берсин. Келип бергениңизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Урматтуу достор, сиздер үчүн бир музыкалык чыгарма, андай жолугушабыз.